Саламатсыңар балдар. 6-класстын математика предметине арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы төмөндөгүдөй. Сабактын темасы теңдемелерди түзүүгө карата маселелер. Сабактын темасын да бир жолу кайталап коеюн. Теңдемелерди түзүүгө карата маселелер. Сабактын жүрүшүндө маселелердин математикалык тилде жазылуусун үйрөнөбүз. Маселелерди теңдемелер аркылуу чыгарабыз. Ошондой эле мисалдарды иштейбиз. Балдар, биз өткөнкү сабагыбызда, тагыраак айтканда, мурунку өтүлгөн 2 сабагыбызда биз теңдемелер жана теңдемелерди чыгаруу, ошондой эле теңдемелердин тамыры деген түшүнүктөргө ээ болдук. Жалпы айта турган болсок, биз теңдемелерди кантип чыгарууну билебиз. Ал эми теңдемелер болсо балдар, булар маселелердин математикалык тилде жазылуусу экендиги аздыр-көптүр бизге билинип калды. Ошондой эле балдар, маселелер болсо, булар жашообуздагы чечүүнү талап кылган ар кандай көрүнүштөр болуп эсептелинет. Демек балдар, теңдемелердин жардамы менен жашообуздагы ар кандай маселелерди чечип алсак болот экен. Демек, бүгүнкү сабагыбызда балдар, биз ошол математикалык жазылуусу теңдемелер болгон маселелер менен таанышабыз, ошондой эле ошол маселелерди чыгарууну үйрөнөбүз. Ошондой эле балдар, математикалык жазылуусу теңдемелер болгон же болбосо маселелерди жазып жатканда биз төмөндөгүдөй белгилөөлөрдү колдонобуз. Маселени математикалык тилде жазуудагы кээ бир сөздөрдүн жазылуусу. Чоң, көп, ошондой эле кичине, аз, эсе чоң, эсе көп, эсе кичине, эсе аз, ушул сыяктуу сөздөрдү көп эле учуратып жүрөбүз. Ал эми ошол маселени математикалык тилде жазуу учурунда төмөндөгүдөй белгилейбиз. Мисалы, чоң көп деген сөздөрдү плюс белгиси менен, мисал үчүн 8ге чоң же көп болсо, анда плюс 8 деп жазабыз. Ошондой эле кичине аз деген сөздү биз минус белгиси менен алмаштырып жазабыз. Мисал үчүн 8ге кичине же 8ге аз болсо, анда минус 8 болот. Ошондой эле эсе чоң, эсе көп болсо, анда көбөйтүү амалынын негизинде алмаштырып жазабыз. Мисал үчүн 8 эсе чоң жана 8 эсе көп болсо, бул көбөйтүлгөн 8 болот. Ал эми эсе кичине, эсе аз дегенди биз бөлүү амалы менен алмаштырып жазат экенбиз. Мисал үчүн 8 эсе кичине, 8 эсе аз болсо, анда бөлүнгөн 8 болуп эсептелинет. Мынакей балдар, биз маселелерди математикалык тилде жазууда мына ушул сөздөрдү алмаштырып жазууну унутпашыбыз керек. Анда эмесе маселелерди чыгарууну баштайлы. Бизге төмөндөгүдөй маселе берилсин. 2 сандын суммасы 36га барабар, алардын бири экинчисинен 8ге чоң экендиги белгилүү. Ал сандарды тапкыла. Демек, берилди. 2 сандын суммасы 36га барабар экен. Демек, кандайдыр бир бизге белгилисиз болгон 2 сан бар экен, алардын суммасы 36га барабар экен. Жана ошондой эле маселедеги алардын бири экинчисинен 8ге чоң экендиги белгилүү дейт. Демек, бул 2 белгисиз сандын бирөөсүн биз x аркылуу белгилейли. Анткени бул 2 сан экөөсү тең бизге белгисиз. Демек, биринчи санды x дей турган болсом, анда экинчи сан биринчи санга караганда 8ге чоң дейт. Демек, жогорудагы биз белгилөөлөрдүн негизинде чоң дегенди биз кошуу деп айттык. Анда экинчи сан бул x кошулган 8 болот. Ошондой эле 2 сандын суммасы 36га барабар дейт. Демек, биринчи сан x болсо, ал эми экинчи саныбыз x плюс 8 болсо, анда алардын суммасы 36га барабар болсо, анда биз аларды төмөндөгүдөй теңдеме менен алмаштырып жазабыз. x кошулган 8 барабар 36. Демек, ушул теңдеме берилген маселенин математикалык тилде жазылуусу болуп эсептелинет. Эгерде биз ушул теңдемени чыгара турган болсок, анда биринчи жана экинчи белгисиз сандарды табуу алууга болот балдар. Эми ал сандарды тапкыла дейт. Демек, ал сандар биринчи сан x жана экинчи саныбыз x плюс 8 эмнеге барабар? Чыгаруу. Демек, чыгарууда берилген маселенин математикалык тилде жазылган теңдемени чыгарабыз. Бул x плюс x кошулган 8 барабар 36. Эми бул теңдемени чыгарууну баштайын. Теңдеменин сол жагында окшош кошулуучулар бар. Алар
x жана x өзгөрмөлөрү. Буларды топтой турган болсом, ал 2x'ты берет. Жана 2x кошулган 8 барабар 36 деген теңдемени алдым. Эми бул теңдеменин сол жагында сандарды, ал эми оң жагына өзгөрмөлөрдү топтойын. Кошулуучусу болгон бул 8 санын мен бул барабардыктын оң жагына алып өтөмүн. Алып өтө турган болсом, анда барабардыктын касиети боюнча карама каршы белгисине өзгөрүп өтөт. Анда 2x барабар 36 минус 8 болот. Демек, барабардыктын оң жагы 28-ди берет. Анткени 36-дан 8-ди кемсек 28. Жана бул жерде барабардыктын 2 жагына тең мен 2ден 1 санын көбөйтүп жазамын. Бул барабардыктын касиети боюнча. Анда барабардыктын сол жагында 2лер кыскарып кетет. Анда x барабар 28 бөлүнгөн 2. Мындан x барабар 14 деген сан келип чыгат. Демек, бул берилген теңдеменин тамыры болот экен. Бул тамыры бизге белгисиз болгон биринчи санды көргөзөт. Демек, биринчи саныбыз 14 экен. Демек, биринчи сандын жардамы менен биз экинчи санды таап көрөлү. Ал үчүн биринчи санга 8 санын кошсок, белгисиз экинчи сан келип чыгат. 14кө 8ди кошсок 22 экен. Мынакей биз берилген маселедеги белгисиз 2 санды таптык. Булар жообу. Биринчи сан 14, ал эми экинчи сан 22 экен. Мынакей балдар, ушул сыяктуу теңдемени түзүүгө карата маселелерди теңдемелердин жардамы менен чыгарып алсак болот экен. Анда эмесе келгиле мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин. Суроо. Фирмада аял эркек биригип 60 киши иштейт. Аялдарга караганда эркектердин саны 3 эсе көп. Төмөнкү теңдемелерден кайсынысы берилген маселенин математикалык жазылуусу болот? Ушул маселенин математикалык тилде жазылуусу төмөнкү теңдемелердин ичинен кайсынысы болоорун силер тандап көрсөтүшүңөр керек. А. X минус 3x барабар 60. B. X кошулган 3x барабар 60. В. 3x барабар 60. Ал эми С болсо 3 кошулган x барабар 60. Ушул 4 теңдеменин ичинен берилген маселенин математикалык тилде жазылуусун көрсөтүшүңөр керек. Жооптор биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү С. Анда эмесе убакыт кетти. Ар бир сөзүнө маселенин маани берип ойлонуп көргүлө. Демек, туура жообу бул экинчи жооп туура экен. Б жообу. X кошулган 3x барабар 60. Келгиле бул жооп кандайча келип чыкты, биргеликте текшерип көрөлү. Берилди. Фирмада аял эркек биригип 60 киши иштейт экен. Демек, бул жерде аялдардын жана эркектердин санын көрсөтүш керек. Ал үчүн биз аялдардын санын биз x өзгөрмөсү менен белгилеп ала турган болсок, анда эркектердин санын кандай өзгөрмө жобосо кандай түрдө белгилейбиз? Ал үчүн маселени дагы кылдаттык менен окуй турган болсок, аялдарга караганда эркектердин саны 3 эсе көп дейт. Демек, эсе көп деген бул көбөйтүү түрүндө жазабыз дегенсе, демек 3x бул эркектердин саны экен. Жалпы аялдардын жана эркектердин саны бул 60 киши дейт. Демек, x кошулган 3x барабар 60. Берилген теңдеме менен салыштыра турган болсок, демек алар окшош. Анда эмесе келгиле экинчи маселебизди иштеп көрөлү. Асан, Үсөн жана Бектур үчөө биригип 36 коон үзүштү. Үсөн Асанга караганда 6 коон аз үздү. Ал эми Бектур болсо Үсөнгө караганда коонду 3 эсе көп үзгөн. Балдардын ар бири канчадан коон үзгөн? Демек, берилди. Дагы бир жолу берилген маселени кылдаттык менен окуп чыгалы. Анткени маселенин ар бир сүйлөмүн биз математикалык тилде туура көрсөтүшүбүз керек. Асан, Үсөн жана Бектур үчөө биригип 36 коон үзүштү. Үсөн Асанга караганда 6 коон аз үздү. Ал эми Бектур болсо Үсөнгө караганда коонду 3 эсе көп үзгөн.
Демек бул жерде 3 балдардын Асан, Үсөн жана Бектурдун кылган жумушун көрсөтүшүбүз керек. Ал жумуш алардын канча коон үзгөндүгүн бизге көрсөтөт. Мен бул жерде Асан, Үсөн жана Бектур деп жазып алдым. Бул жазылуу балдар алардын кылган жумушун көрсөтүп турат. Демек бул жерде мен бул маселедеги төмөндөгүдөй сүйлөмгө көңүл бурайын. Үсөн Асанга караганда 6 коон аз үздү дейт. Демек бул жерде Асандын кылган жумушун X өзгөрмөсү менен белгилеп алсам болот. Анда Үсөндүн жумушун кандай белгилейбиз? X минус 6 деп. Анткени Асандын кылган жумушунан Үсөн 6 коонго аз үздү. Демек аз деген биз минус менен жазабыз, анда X минус 6 болот. Андан кийинки ал эми Бектур болсо Үсөнгө караганда коонду 3 эсе көп үзгөн дейт. Демек бул жерде Үсөндүн кылган жумушу X минус 6, ал эми Бектур Үсөнгө караганда 3 эсе көп үзгөн. Демек X минус 6 туйынтмасын биз 3кө көбөйтүп жазабыз. Анда 3 көбөйтүлгөн кашан ичинде X минус 6. Бул Бектурдун кылган жумуш экен. Ошондой эле балдар, ушул маселенин шартын төмөндөгүдөй түзүп алсак болот. Бул жерде Үсөндүн кылган жумушун X деп жазып ала турган болсок, анда Асандын кылган жумушу кандай жазылат? Албетте X плюс 6. Анткени Үсөн Асанга караганда 6 коонго аз үзгөн. Же болбосо Асан Үсөнгө караганда 6 коонго көп үзгөн деп жазып алсак болот. Ошон үчүн X плюс 6 болот. Ал эми Бектурдуку болсо, Бектур Үсөнгө караганда 3 эсе көп үзгөн. Үсөндүн кылган жумушун X деп өзгөртүп алсак, өзгөрмө менен белгилеп алсак, анда Бектурдун кылган жумушу 3X болуп эсептелинет. Жана ошондой эле балдар, Бектурдун кылган жумушун X өзгөрмө менен белгилеп алсак болот. Анда Үсөндүн кылган жумушу кандай болот? X бөлүнгөн 3 болот. Анткени Үсөн Бектурга караганда 3 эсе аз үзгөн болот коонде. Ал эми Асандыкы болсо, бул X бөлүнгөн 3 кошулган 6. Анткени Үсөндүн кылган жумушунан Асан 6 коон көбүрөөк үзгөн. Же болбосо коон үзүү учурунда Асан Үсөнгө караганда 6 коонду көп үзгөн. Мынакей көрдүңөр балдар, биз маселенин шартын 3 түрдө жазып алдык. Бул 3 түр дагы бардыгы биригип бирдей маанини билдирет. Ошондуктан биз алардын бирөөсүн эле жазсак жетиштүү болот. Демек биз төмөндөгүдөй жазып алдык. Жана ошондой эле Асан, Үсөн жана Бектур үчөө биригип 36 коон үзүшүптүр. Демек бул жерде алардын кылган жумуштарынын суммасы 36 коонду билдирет экен балдар. Анда бул жерде X плюс X минус 6 кошулган 3 көбөйтүлгөн кашан ичинде X минус 6 барабар 36 деген теңдемени алабыз. Балдардын ар бири канчадан коон үзүшкөн. Демек X барабар канча, X минус 6 барабар канча, ошондой эле 3 көбөйтүлгөн X минус 6 барабар канча деген суроолор келип чыгат. Бул суроолорго жооп бериш үчүн жогорудагы теңдемени чыгаруу жетиштүү. Анда эмесе теңдемени чыгаралы. Чыгаруу деп жазып алабыз. Берилген теңдемени жазабыз. Ал X плюс X минус 6 кошулган 3 көбөйтүлгөн кашан ичинде X минус 6 барабар 36. Бул теңдемени чыгаруу бизге тааныш. Ал үчүн бул теңдемедеги кашаларды ачышыбыз керек биринчиден. Бул барабардыктын сол жагында бир каша турат. Келгиле ал кашаны ачалы. Кашанын сыртында 3-тү X-ка көбөйтсөк, кашан ичиндеги X-ка анда 3X. Жана 3-тү минус 6-га көбөйтсөк, минус 18. Демек, биздин теңдемебиз X кошулган X минус 6 кошулган 3X минус 18 барабар 36 деген теңдемеге өзгөрүп кетти. Бул барабардыктын сол жагындагы окшош кошулуучуларды топтойлу. Мында биринчи өзгөрмөлөрдү топтой турган болсок, X жана X ошондой эле 3X деген өзгөрмөлөрдү топтосок, ал 5X'ти берет. Жана сандарды топтосок, минус 6 менен минус 18 бизге минус 24-тү берет. Барабардыктын оң жагында 36 өзү жазылат. Эми бул жерде барабардыктын
сол жагындагы -24 санын барабардыктын оң жагына алып өтөм. Анткени бул теңдемени чыгарууда өзгөрмөлөрдү барабардыктын бир жагына, сандарды барабардыктын бир жагына топтоо керек эле. Анда 5х барабар 36 кошулган 24 болот. Мындан 5х барабар 60 экендиги белгилүү. Эми бул теңдемеге барабардыктын оң жагына жана сол жагына 5тен 1 деген санды көбөйтөбүз. Анткени бул жерде x'тин коэффициенти 5тен 1. Мында 5тер кыскарып кетет дагы. X барабар 12 саны келип чыгат. Анткени 60-ты 5ке бөлсөк, бул 12. Демек балдар, Асандын кылган жумушун биз таптык. Же болбосо Асан 12 коон үзгөн экендиги белгилүү болуп калды. Анда мындан Үсөндүн кылган жумушу келип чыгат. Ал Асандын кылган жумушунан 6 коонду кемитсек, анда 6 коон келип чыгат. Демек, Үсөн 6 коон үзүптүр. Бектурдун кылган жумушун эсептей турган болсок, ал Үсөндүн кылган жумушунан 3 эсе көп болгон. Демек, 3кө көбөйтсөк, анда 18. Мынакей балдар, мында Асан 12 коон, Үсөн 6 коон, ал эми Бектур болсо 18 коон үзүшүптүр. Мынакей балдар, мына ушул сыяктуу маселелерди теңдемелердин жардамы менен чыгарып алат экенбиз. Буларды чыгарууда берилген маселенин ар бир сүйлөмүнө өтө көңүл буруу зарыл. Анда эмесе мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин. 3 окуучу китептин 112 барагын окушкан. Биринчи окуучу үчүнчү окуучуга караганда 4 баракка аз. Ал эми экинчи окуучу биринчисиге караганда 2 эсе көп окуган. Бул маселени чыгарууда төмөндөгүдөй теңдеме түзүлгөн. Бул маселени дагы бир жолу окууну карап көрөлү. 3 окуучу биригип 112 барагын окушкан китептин. Биринчи окуучу үчүнчү окуучуга караганда 4 баракка аз. Ал эми экинчи окуучу биринчиге караганда 2 эсе көп окуган. Бул маселени чыгарууда төмөндөгүдөй теңдеме түзүлүптүр. Демек, бизге бул маселени математикалык тилде жазылуусу y кошулган 2y кошулган y кошулган 4 барабар 112 деген теңдеме жазылыптыр. Демек, суроо. Бул теңдемеде белгисиз y эмнени туюнтат? Анда эмесе жоопторду А. Үчүнчү окуучунун окуган барагынын санын туюнтат. Б. Биринчи окуучунун окуган барагынын санын туюнтат экен. Биринчи А, экинчи Б. Мына ушул жооптордун варианттары менен тандагыла, анда эмесе убакыт кетти. Демек, y өзгөрмөсү кандай маанини туюнтушу мүмкүн? Туура жооп бул экинчи жообу туура. Б жообу биринчи окуучунун окуган барагынын санын туюнтат. Анда эмесе келгиле текшерип көрөлү. Демек, маселени окуй турган болсок, мында биринчи окуучу үчүнчү окуучуга караганда 4 баракка аз окуптур. Демек, бул жерде балдар, демек биринчи окуучунун окуган барагынын санын y өзгөрмөсү менен белгилей турган болсок, анда үчүнчү окуучунун окуган барагынын санын кандай белгилейбиз? Мында биринчи окуучу үчүнчү окуучуга караганда 4 баракка аз дейт. Демек, мындан келип чыгат, үчүнчү окуучунун окуган барагынын саны биринчи окуучунун окуган барагынын санынан 4 баракка көп дегенди түшүндүрөт. Демек, үчүнчү окуучунун окуган барагынын саны y кошулган 4 болот экен. Ал эми экинчи окуучу биринчи окуучуга караганда 2 эсе көп окуган. Демек, биринчи окуучунун окуган барагынын саны бул y болсо, анда экинчи окуучунун окуган барагынын саны андан 2 эсе көп болсо, анда 2y туюнтуп бизге көрсөтөт. Демек, жалпы алардын суммасы 112 барак экен. Жалпы аларды суммалайбыз. Анда берилген теңдеме менен биз салыштыра турган болсок, анда алар окшош. Мына ушул теңдеме берилген теңдеменин менен дал келгендиктен, мындан y биринчи окуучунун окуган барагынын саны деген жыйынтыкты бизге берет. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбызда
Биз теңдемелерди түзүүгө карата маселелер деген теманы өттүк. Жана балдар, ушу жогорудагы түшүнүктөрдү колдонуп, силер окуу китебиңердеги ушул сыяктуу маселелерди чыгарсаңар болот. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Саламатта калгыла.